адеп аклагыбыз, биздин жүрүш турушубуз, биздин жашообуз башка нукка кетип баратат да, тилекке каршы. Мусулманчылыктан алыс болуп баратабыз. Мисалы мына биз намаз окугандар көбөйүп, мечиттер көбөйгөндө деле күчүбүз жок болот да биздин. Фактически ошо жанагы нраваны мынау оңдош алыс болот атабыз. Чынында тилекке каршы мынау иман сабагы дегенде тем эле ошо дин безерлик кылып, ошо динден качып bir башка бир нерсени берип эле сабак, тарыхтарды бердирип, алдап коюу да чынында. Ошо бериш керек болчу, нрава. Нрава деген сез урматтуу угундар, мына исламдын бир чоң негизи ошо адеп ахлак, жашоо, турмуш. Ошону эмеге келтирүү өзүнүн ордуна. Ошо нрава, намазын деле окуп эле, эч нерсени деле окуп эле. Бербейби ошо нраваны. Мына боюна бүтүп атат, бузуп атат, сойкуп атат, сатып атат, сатылып атат. Кыздардын баарын сатып атат, сойкуп кылып. Эркегин да сатып атат азыр. Бериш керек эмени, иман сабакты. Келип бир каяктагы бир динди чочутуу бир сабак бербей. Дин таануу. Кирөө жоган дин таануу. Эмне кереги бар бизге? Индиянын дининин эмне кереги бар? Еврейдин дининин эмне кереги бар? Бизге гректердин дининин эмне кереги бар? Эмне кереги бар биздин балдарга? Биздин балдарга нрава керек. Мына адеп ахлак эң негизиси. Ошону сабактан, ошонусун даже ошону бөлүп койсунчу. Мына имандын адеп ахлагы деген эле бир сабак кылып. Ошо берейли, ата-энени сыйла, улууду сыйла деп. Эмне деген эме? Шерменде 80% кыргыздар. Кээ биринде 150% ошо. Кээ бир карылар үйдө, мисалы 150% болуш керек менин оюмча. Мен даже эч күмөн санабайм да. Мен ушул аялдар, апалар отурганга бардык каралды да, ошол 80-85% мусулмандар экен. Мына мусулмандар, башка жерде будан да көп. Чынында процент уже 100% деле болуп калды. Мен эч күмөн сурайм. Мына карылар үйү, мына төрөп таштап кеткен 100%, 95-100% деле биздикилер, кыргыздар. Чынын айтканда. Жашырганда мына ушундай аябай бир шерменде акыбалга келип калдык биз. Ана ошону бериш керек сабакты. Иман сабагы деп, урматтуу угундар, адеп ахлагы деп эле бергилечи ушуну. Иман деп өзүңөр. Анан ошо ал жок. Молдолорду мектепке жолотпойт. Анан келип, молдолор көбөйгөнү менен оңолбойт деп коет. Конечно, оңолбойт. Биз жолотпойсуңар. Телевидение жокпуз. КТР'де кечке чейин концерт, бир нерсе, тамаша, шоу, бир нерселер болот. Жок диний программа. Дин эмесин эле адеп ахлагы эле, ошо адеп ахлак да жок. Анан кантип оңолобуз? Мына күндөн күнгө акыбалыбыз начарлап баратат. Экономика көтөрүлүп баратат. Жашообуз жакшы болуп баратат. Ар бири бирден машине, заңгыраган эки этаж үйлөр. Бирок жашообуз жанагындай позорный. Уят, мына ата-энени таштап кетти деген, аябай шерменде, уят. Ушундай бир таң каларлык нерсе да. Таң каларлык, бизде еще ачарчылык эмес. Жакшы болот атат турмушубуз. Ушул убакта биз таштап атабыз, бул жанагындай эч кандай мусулманчылыкка келбейт, мусулманчылыкка жатпайт. Даже мусулман болгондор да жакшы сыйлабай жатат. Азыр бираз намаз окумуш эдип, бирок сыйлоо ата-энени өтө пас болот, начар.